Ооздон чыккан жагымсыз жыт кайсы оорулардан кабар берет? Адистин пикири. Ооздон чыккан жагымсыз жыт аркылуу кайсы орган начар иштеп жатканын же кандай оору бар экенин аныктаса болот. Бул тууралуу доктор Питер басылмасына стоматолог жана туура тамактануу боюнча адис Юлия Лапушкина айтып берген. Бул жыт өзүбүзгө байкалбаганы менен башкаларга дароо сезилет жана ага дайым эле тишке туура эмес кам көрүү себеп боло бербейт. Ички органдарда көйгөй пайда болгондо дагы ооз сасыйт, деди дарыгер. Ошондой эле ал кандай жыт эмнеден кабар берерин санап берди. Ириң сымал жыт тишке курт түшүп же бүйлөлөр ооруп жатканда чыгат. Ошондой эле ооз көңдөйүнүн былжырылуу челинин сезгенүү ооруларынан кабар берет. Сасып кеткен жумуртка сыяктуу жыт көбүнчө тамак сиңирүү системасында дарт бар экенин түшүндүрөт. Мындайда адамга жагымсыз жыт гана эмес, оозуна жагымсыз даамдар да келе баштайт. Кычкыл жыт негизги себеби кычкылдуулуктун жогорулашы жана гастрит илдети. Оозго ачуу даамдын келиши боор жана өт ооруларынын белгиси болушу мүмкүн. Ал эми ошол ооздогу жыттан кантип арылуу керек? Кадимки эле дуптун кабыгын майдалап, анан сууга 30 мүнөттөй кайнатыңыз. Даяр болгон суу менен тишиңизди оозуңузду бир күндө 3 маал чайкаңыз. Кызылгаттын кургатылган же 20-30 жаңы жалбырагына кайнатылган суу куюп 15-20 мүнөт кое туруу керек. Андан соң оозду чайкаган жакшы. Жалбыздын 20 чакты жалбырагына 500 мг кайнак суу куюп, андан соң ооз чайкаса болот. Эрменин кургатылган жалбырагына кайнак суу куюп 15-20 мүнөттөн кийин оозуңузду чайкасаңыз же ромашканы ушундай эле жол менен даярдап алсаңыз да болот. Булардан сырткары марганцовканы суюк кылып даярдап алып, оозду күнүнө 3 жолу чайкап турууда ашык кылбайт. Эгер ооздогу жыт сиз жеген тамак ашка байланыштуу болсо, чийки сүттү 1-2 ууртап же алма жеп алсаңыз да болот. Тиш эмне үчүн саргайып кетет? Адистин пикири. Тиш саргайып же киргилт тартып кетишине кандай факторлор таасир берет? Мындай көрүнүштүн алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Бул суроолорго россиялык стоматолог Наталья Каткайлова Спутник радиосундагы маегинде жооп берген. Ал чындыгында айрым суусундук ичимдик азыктар жана жер жемиштер тиштин эмалынын өңүн өзгөртөөрүн белгилеген. Мисалы, кызыл шарап тиштин өңүн өзгөртөт. Карагат, кожагат дагы тиштин киргилт тартып калышына алып келет. Малина анчалык коюу түстө болбогону менен аны деле артынан тишти жууй албай турган шартта жебегени туура. Ал эми лимон тескерисинче агартат, бирок кариеси бар тиш болсо, аны оорутушу мүмкүн. Чай боюнча айта турган болсом, тишти саргартып жибере турганчалык чай коюу кандай болоорун элестете албай жатам. Ал үчүн өтө коюу демделген чайды күнүнө бир нече чыныдан ичип турушу керек болот го. Кеңеш катары айта кетейин, кофе жана кока-коланы көп ичкендер бул үчүн түтүкчө пайдаланса, тиштин түсүнүн өзгөрүшүн алдын алышат, деди ал. Ошондой эле ал азыктагы боектор тишти саргайтып жибербеши үчүн ар бир тамактануудан кийин аны жууп же чайкап туруу зарылдыгын кошумчалаган. Ал эми эмалдын өңүнүн өзгөрүшүнө тамак аштан башка нерселер да таасир бериши мүмкүн экенин айтты. Тиштин саргарып кетишине антибиотиктердин айрым түрлөрү, дары каражаттарын, анын ичинде биологиялык активдүү кошулмаларды бат, тынымсыз ичүү да алып келет. Ашказан ичеги ооруларынын кээ бир түрлөрү да тишти саргайтат. Тиш дарыгери бейтаптын дал ушул оорулардан улам тиши саргайганын байкай алат. Мындай учурда аны тиешелүү адиске жөнөтүү зарыл. Фтор көп болгон сууну ичүү да бул көрүнүштү шарттайт. Мындай аймактарда жашагандар курамында фтор аз болгон тиш пастасын колдонушу керек деп адис адамдын тиши ички органдардын оорусунан улам саргайып жатса дарылануу зарылдыгын эскерткен. Ал эми тамак аштан болуп жатканын байкаган киши эмалдын өңүн өзгөрткөн азыктарды азайтып, гигиена, тишти жууп тазалоо жана атайын аны агартуучу процедуралардын жардамы менен калыбына келтире алаарын эскерткен. Тиштериңиздин бүтүн жана агарган берметтей болуусун кааласаңыз, көк алманы көп жеңиз. Адам баласынын организмине пайдалуу жемиштердин бири көк алма. Дарыгерлердин айтымдарында алманы канчалык көп жесеңиз, анын пайдасы ошончолук көп болот. Күнүнө 2 даан алма жеп турсаңыз, кан басымыңызды бир калыпта сактап жүргөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле алманын суюктугу организмдеги туздуулукту азайтып, өз калыбына келтирет. Уктар алдында алманын согун ичсеңиз, ичкен тамагыңыз жакшы сиңип, тишиңиздин бекем болуусуна шарт түзүп, өзүңүздү жеңил сезесиз. Негизинен бардык эле алмалар ден соолукка пайдалуу. Алардын курамы пайдалуу заттарга, витаминдерге, микроэлементтерге, С, В1, В2, П, Е, марганец жана калийге бай.
Ошондой эле организмдеги кан айланууну жакшыртат жана темирди оңой өздөштүрөт. Мындан сырткары алмада клетчаткалар, пектиндер көп жана боор, бөйрөктүн иштешин жакшыртат. Ошондуктан аны жегенден кийин көпкө чейин ачкалык сезилбейт. Алма жаштыкты жана сулуулукту узакка сактап калганга да жөндөмдүү келет. Кандагы холестеринди азайтат. Көк алма темирге бай. Кызыл жана абдан жакшы бышкан алмаларга караганда көк алмада салыштырмалуу витаминдер абдан көп. Кызыл алмалар химиялык реакциялардан кийин кызарып, күндүн нурлары аларды кызарганга муктаж кылат. Темирдин булагы болгон көк алмалар ден соолукка абдан пайдалуу. Көк алманын данектери адамды 1 суткалык йод менен камсыз кылат. Иммунитетти бекемдейт. Алманын курамындагы хлорофилл кандагы эритроситтердин иштеп чыгышын жөнгө салат, иммунитетти чыңдайт. Жеңил желпи сасык тумоого туруштук берет. Көк алма бырыш жазат. Алманын кайнатмасы теринин бырыштарын эң сонун жазат жана жагымдуу кылат. Алманын кабыктарын арчып 50 грамм сууга салып кайнатып, ага бир нече апельсин кабыктарын кошуп 2 саат коюп тундуруп коюу керек. Муну күн сайын бетиңизди жууп колдонсоңуз болот. Теринин сыйдам, жаш, чың көрүнүшүнө жардам берет. Көк алманын жаңы ширеси терини витаминдер, мөмө кислоталары, туздар, эфир майлары менен камсыз кылат. Кургак бетти калыпка салат. Кургак бетке калыптандыруучу маскаларды койсо жардамын берет. 4 чоң кашык алма уксусун алып, бир аз гана жылытып, ага 3 чай кашык суюк бал жана 2 чоң кашык кайнак суу куюлуп даярдалган сулуу боткосун кошуп, жакшылап аралаштырып, маска жасайсыз. Аны таза бетке 30 мүнөт коюп, андан кийин аны кебездин жардамы менен алып, жылуу суу менен чайкап коюу керек. Витаминдер жана азыктандыруучу заттар терини чоюлчаак кылып, кургак кылбай сыйдам абалына келтирет. Эгер тери абдан кургак болсо, бул ыкманы жумасына 2 жолу кайталансаңыз болот. Ошондой эле бул маскага 2 чай кашык коюу сүттү кошуп койсоңуз, азыктандыруучу касиети мурдагыдан да жогорулайт. 1 кашык зайтун майы менен алманын боткосун аралаштырмасын таза бетке 15-20 мүнөт сүйкөп, анан жылуу суу менен чайкаңыз. Жаңгак, жумуртканын сарысы менен алманын боткосун жакшылап аралаштырып, таза бетке 30 мүнөт коесуз. 1 кашык каймак, грейпфруттун ширеси жана алманын боткосун аралаштырып, таза бетке жарым саат коюу, андан кийин жылуу суу менен жууп коюу. Таза бетке жарым саат коюп, андан кийин жылуу суу менен жууп саласыз. 1 кашык алма менен сабиздин боткосу жана майы жок айрандын аралашмасын 15-30 мүнөт бетиңизге коюңуз. Салмакты сактайт. Көк алма ашыкча салмак менен күрөшүп, организмди витаминдер менен камсыз кыла алат. Буга дагы абдан көп витаминдер менен өтө аз калориясы себепчи болот. 100 грамм алмада 35 калория бар. Ошондуктан көк алма жеп ашыкча салмактуулукту унутасыз. Көк алма тиш агартат. Тиштериңиздин бүтүн жана агарган берметтей болуусун кааласаңыз, көк алманы көп жеңиз. Кызыл алмага караганда көк алмаларда шекер аз жана тиштердин бүлөөсүн чың сактап, тиштерди оорутпай агартат. Стоматологдон кеңеш. Эң алгач ички органдарды, ашказандын иштешин, ичеги карынды текшертишиңиз керек. Ички органдарында мандеми бар адамдын оозу аркылуу жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн. Ал эми стоматологияга келсек, тишимде курт жок, таза деп жүргөн менен көбүнчө адамдар тишти туура күтө алышпайт. Ооздон жагымсыз жыттын чыгышына тиштердин түбүндө таштардын туруп калышы себеп. Таштар кайдан пайда болот? Тиш жууган сайын бүйлөөсү канаган адамдарда таш пайда болот. Бүйлө жууп жатканда канап, жарымы суу менен жуулуп кетип, жарымы бүйлөнүн түбүндө калып калат дагы ташты пайда кылат. Жөнөкөй эле канды 22 градустагы бөлмө температурасында бир күн сактап көргүлөчү. Ал бузулуп сасып кетет. Ал эми адамдын денесинин температурасы 36 градус. Анан элестетсеңиз, ошончолук температурадагы оозда калган кандын калдыгы эмне болот? Ошондуктан тишти таза жууну эскерткен.